Тарбиялык сабак. 9 Б класс. Класс жетекчиси Бердиева Бурулай Салиевна. Сабактын тиби жаңы материалды өздөштүрүү. Сабактын усулу интерактивдүү ыкма. Сабактын жапылышы балдар энциклопедиясы, план конспект, схемалар, сүрөттөр, Кыргыз Республикасынын административдик картасы, таблицалар, техникалык каражаттар. Саламатсыңарбы окуучулар? Биздин бүгүнкү тарбиялык сабактын темасы Кыргызстан туризмдин өлкөсү. Бул сүрөттө Кыргыз Республикасынын административдик картасынын сүрөтүн көрүп турабыз балдар. Кыргыз Республикасы өзүңөргө белгилүү болгондой эле 7 облустан турат. Чүй облусу, Ысык көл облусу, Нарын облусу, Жалал Абад облусу, Талас облусу, Ош облусу жана биз жашаган Баткен облусу. Кыргызстанда туризм Кыргыз Республикасынын экономикалык жана социалдык жактан тез өнүгүшүнө зор салым кошууга көп мүмкүнчүлүктөрү бар реалдык сектордун келечектүү тармагы. Кыргызстандын жери туризмди жана эс алууну эл аралык деңгээлде өнүктүрүү үчүн табигый, тарыхый жана маданий жактан кыйла потенциалга ээ. Ал жөнүндө республикага мүнөздөмө берүүдө чет өлкөлүк эксперттер мындай дейт: табигый жана маданий белгилери кереметтүү байкалышкан Кыргызстан сыяктуу өлкөлөр жер жүзүндө саналуу. Мындан дүйнөдөгү тоолуу жерлердин ичинен эң ажайып кооздукту көрүүгө болот деп айтышкан. Сабактын максаты билим берүүчүлүк максатында балдар бүгүн өлкөбүздөгү тарыхый, туристтик жайлар, алардын жайгашкан орду жөнүндө маалымат аласыңар. Сабактын өнүктүрүүчүлүк максатында балдар сынчыл ойломдорубузду, ыкма-машыгууларыбызды жана көндүмдөрүбүздү өнүктүрө алабыз. Ал эми сабактын тарбия берүүчүлүк максатында балдар окутулган окуу материалдарын практикалык жагдайларда колдоно билүүгө, өз өлкөбүздөгү тарыхый, туристтик жайларды коргоого, башка өлкөлөрдөгү тарыхый жайлар менен салыштыра билүүгө үйрөнө алабыз. Чүй облусу, Токмок шаары, Бурана мынарасы. Чүй боорундагы Токмок шаарынан 13 километр алыстыкта жайгашкан Бурана мынарасы 10-11 кылымдарга таандык архитектуралык эстелик. Бул Караханиттер доорунда курулган. Бурананын бийиктиги эң алгач 44,7 метр болгон. Бат-бат жүргүзүлгөн согуштар, жер титирөөлөрдөн улам Бурана мынарасы урап, азыркы күндө бийиктиги 22,4 метрге чейин калган. Ысык көл облусубузда кереметтүү Ысык көл жайгашкан. Бул Кыргызстандагы эң чоң туздуу көлдөрдүн бири болуп эсептелет. Кыргыздар бул көлдө Кыргызстандын Бермети деп атаган. Көлдөгү суунун көлөмү 1738 чарчы километр, суу бетинин аянты 6236 чарчы километр, жээктердин жакынкы туздуулугу 688 километр. Ал эми көлдүн орточо тереңдиги 278 метр. Эң терең жери 668 метр. Ысык көл түндүктөн түштүккө 58 километрге, батыштан чыгышка 182 километрге созулат. Балдар, Кыргызстандагы Ысык көл туризмдин дагы борбору болуп эсептелет. Жыл сайын ондогон, миллиондогон туристтер келип Ысык көлдө эс алышат. Талас облусу, Кыргыз улуттук Манас Ордо комплекси. 1976 жылы 24 декабрда өкмөттүн токтому менен адабий этнографиялык музей уюштурулган. Ал эми 1995 жылы Манастын 1000 жылдык мааракесинен кийин мамлекеттик Манас Ордо комплекси болуп уюштурулган. Ал эми 2001 жылы 24 мартта Кыргыз өкмөтүнүн токтому менен Манас Ордо комплексине улуттук статус ыйгарылган. Нарын облусу, Ташрабат кербен сарайы. Ташрабат кербен сарайы 15 кылымдарга таандык кербен сарай болуп эсептелет. Нарын облусунун ат башы айылынан 90 километр батышта жайгашкан. Ташрабат Борбордук теңир тоого аркылуу өткөн Улуу Жибек жолундагы кербенчи, саякатчыларды жана башка адамдарды тейлеген. Ташрабат жөнүндөгү алгачкы эскерүү 16 кылымдын экинчи жарымында Мухаммед Хайдар эскерип 1408-1416 жылдарда курулган деп айткан.
1859-жылы Чокон Валиханов төмөнкүчө баяндайт. Бул Ташрабат кервен-сарайы имарат чополуу сланецтен, жалпак плиталардан, таштардан курулуп, узундугу 12, туурасы 7 чаржанга келет. Ал эми анын узун коридорлору бар, капталдарында кичинекей жана жапыз эшиктери бар. Бул эшиктер аркылуу кичине анан чоң бөлмөлөргө кирүүгө болот. Имарат бир кезде сыртынан да ичинен да шыбалса керек деп өз оюн айткан. Жалал Абад облусу, Шах Фазил күмбөзү жана Сары Челек көлү. Жалал Абад областында Шах Фазил күмбөзү жайгашкан. Ал Ала Бука районунун Сафет Булан деген айылында жайгашып, ислам дининин айрым өкүлдөрү экинчи Мекке деп атаган. Шах Фазилдин тарыхы 11-12 кылымдарга барып такалат. Ал эми бул сүрөттө Сары Челек көлүн көрүп турабыз. Дүйнөдө жана Кыргызстанда өзгөчө уникалдуу кооздугу менен айырмаланган Сары Челек көлү жана ал Сары Челек биосфералык короо деп да аталат. Ош облусу, Өзгөн мунарасы жана касиеттүү Сулайман тоо. Ош облусунун Өзгөн районунда Кара дарыянын жээгинде Өзгөн мунарасы жана Өзгөн мавзолейи жайгашкан. Өзгөн мунарасы бул курулуш мезгили 11-12 кылымдарга таандык архитектуралык стилик. Бул дагы Караханилер доорунда курулган. Өзгөн мунарасы баштан аяк курулганга чейин ал бышкан кирпич менен тургузулган. Өзгөн мунарасынын эң алгач бийиктиги 44 метр болгон. Бат-бат жүргүзүлгөн согуштар жана жер титирөөлөрдөн улам Өзгөн мунарасы кыйрап, бүгүнкү күндө анын бийиктиги 22 метр болуп калган. Өзгөн мунарасы 1923-жылы реставрацияланган. Реставрациялоо мезгилинде мунаранын үстүңкү бөлүгүнө купол тургузулган. Ал эми экинчи сүрөтүбүздө бул Сулайман тоо бүгүнкү күндө Ош шаарындагы байыркы, тарыхый жана маданий борбор жана Улуу Жибек жолундагы кербендер орун алчу жер болгон. Азыркы Афганистан, Пакистан жана Индиянын көпчүлүк бөлүгүн баш ийдирип, Улуу Моголдор империясын негиздеген Бабур Нами аттуу баа жеткис тарыхый жылнааманын автору, Бабурдун ыйык Сулайман тоодогу үжөлөсү, ой терметип, акыл калчаган үйү азыр да турат. Баткен облусу ай чыкканда гана гүлүн ачкан Айгүл гүлү. Дүйнөдө сейрек кездешкен Айгүл гүлү ушул Баткен облусунун Карабулак айылында жайгашкан. Табиятынан кооз гүл деп саналган Айгүл гүлү илимий эмгектерде Петимум Эдуарда же орусча Риабичи Эдуарда деп аталган. Бул гүл жалаң гана таштуу жерлерде өсүп, тамыры дагы терең жайгашкан. Бир караганда гүлдүн ичинен чоң шүйдүрүмдүн тамчыларын байкоого болот. Бул шүйдүрүмдүн тамчыларын жергиликтүү эл 2 жаштын сүйүүсүнүн көз жашы деп жоромолдошкон. Айгүл гүлү СССРдин Кызыл китебине 1978-жылы киргизилген. Айгүл гүлү ошол Баткен облусунун Карабулак кыштагында орун алган. Балдар, мына тема боюнча бардык маалыматтарды айтып өттүк. Эми силерге суроолор берип көрөйүн. Өзүңөрдү текшергиле. Балдар, Бурана мунарасы жөнүндө эмнелерди билдиңер? Азаматсыңар, туура. Бурана мунарасы Чүй боорундагы Токмок шаарынан 13 километр алыстыкта жайгашкан архитектуралык эстелик болуп саналат. Экинчи суроо. Ташрабат кервен сарайы кайсыл жерде жайгашкан? Туура балдар, Ташрабат кервен сарайы Нарын өрөөнүндөгү Ат башы районунда жайгашкан. Үчүнчү суроо. Шах Фазил күмбөзү жөнүндө кандай маалыматтарга ээ болдуңар? Туура балдар, Шах Фазил күмбөзү Жалал Абадтын Ала Бука районундагы Сафет Булан айылында жайгашып, аны экинчи Мекке деп аташкан. Анда балдар, азаматсыңар, сабакка эң активдүү катыштыңар. Үйгө тапшырма берен баарыбыз дептерге жазабыз. Кыргызстан туризмдин өлкөсү деген темада чакан аңгеме түзүп келебиз. Саламатта баргыла балдар.